Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Анас ибн Малик айтат: "Ма хатабана Расул саллаллаху алейхи вассалам илля қал." Пайгамбар ар хутба кылганда ушул сөздү айтат эле. Ла имана лиман ла аманата лах. Аманатты жок адамдын, аманатка бекем болбогон адамдын, аманатка кыянат кылган адамдын иманы жок. Вала дина лиман ла ахдала. Уадасында турбаган адамдын дини жок дейт. Көңүл бур. Диниңде бекемсинби? Уадаңда тур. Иманың барбы? Аманатка кыянат кылба. Бүгүн канча аманаттарга кыянат кылып атабыз. Эртең жазда койчулар тоого эмеге чыкса, 70 кой койсоң жетеби жок. Десе карышкыр жеди, селге агып кетти. Койчунун өзүнүкү карышкыр да жебейт, сел да албайт. Алардын эмеси эме да койчуну түшүнөт да, кайсы жерде туруш керек, селдеге каяк качыш керек. Бұл аманатқа қиянат, урматтуу мусулман бир тууганым. Пайгамбарым ай жисмин набата мин сухтин фаннар аула бих. Кайсы бир дене арамдан азыктанса, ал дене дозокко татыктуу дейт. Аманатқа қиянат кылбайлы. Аманаттын түрлөрүнү жеткизүүгө аракет кылдым. Ар ким өзүнө жараша түшүнүп алат.